Ачык көңүл балдарбыз. Баканын ыры. Бул ырларды бардык мектеп окуучулары, бала бакчанын тарбиялануучулары музыка сабагынан ырдап келет. Дал ушул ырдын обонун жазган оончу Камчыбек Букалаев быйыл Кыргыз Республикасынын эл артисти наамын алды. Ал учурда Токтогул Сатылганов атындагы номер 69 окуу тарбия комплекс гимназиясында эмгектенет. Барлык тепкичтен өттүм. Чоң композиторлордун чоң сыноосунан өттүм. Детский ырлар боюнча дагы ушул балдар темасында чоң конкурстарда гран-прилерди утуп алган күндөрүм болду. 2-нчи место, 3-нчү место, 1-нчи место деп ушуну көп тепкичтерден өтүп анан алдым. Ошон үчүн мен бул сыйлыкты убагында эле алдым деп ыраазы болом. Ушул сыйлыкты бап эстеп, ушинтип жүрөгүмө кармап кармачу сыйлык. Мен кеч алдым деп эч качан айтпайм. Ошондой өзүмдү чоң бир турмуштагы чоң бир сыноодон өтүп, анан кийин алдым деп эсептейм. Оончу ачык көңүл балдарбыз аттуу ырын студент кезде эле жазган. Ошол кезде бул ыр балдар арасында кеңири тарап, алган эмес кароо сынактарда алдыңкы орундарга ээ болгон. Ошентип ал балдарга арналган ырларды жазууга киришкен. Өмүрүн балдарга, музыкага арнаган Камчыбек Букалаевдин көл жөнүндө жана тарбиялык мааниси чоң болгон балдарга арналган ырларын ар бир бала жатка билет. 16-17 жашында ачык көңүл балдарбыз деген Абзый Кыдыровдун сөзүнө жазылган оонум бар болчу. Биринчи алгачкы чыгармам. Анан ошону чыгаргандан кийин эле мен бир аздан кийин эле номер 1 мектеп-интернатта өзүм бүткөм ошол жакта окуп, ошол жакта иштеп калдым кийин. Окуп жүргөндө эле студент музыкальный училищеде. Ошондо эсимде ушул оонумду бир конкурска катыштырып койдум, республиканский конкурска. Анан ал балдар кыздарым жөн эле тиги лауреат болушуп, корутундуу концертке катышып, кыздарым мындай чоң койгон курчактарга ар бири бирден алышып, ушунчалык аябай тиги сонун болуп кетти. Анан эле менин өзүмчө кызыгуум пайда болду. Мен чыгарган оонум мындай алгачкы оонум эле ушинтип эметтим, чоң концерттерге, чоң конкурстарга катышып идим деп эле анан кийин өзүмдү кичинеден даярлап отуруп, ал убакта көп залкар оончулар да бар болчу, алардын баарынын тарбиясын алдым, жандарында жүрдүм дегенде. Ошентип билинбей эле ушунун балдардын жан дүйнөсү мени тартып кетти. Ааламга жол айылдан башталат демекчи. Камчыбек Букалаев 1957 жылы Ысык көл районундагы Чырпыкты айылында туулган. Бала кезден музыкага жакын болгон ал 1-класска туулган айылындагы мектепке барып, кийин Мукаш Абдыраев атындагы мектеп-интернатында, анан номер 1 мектеп-интернатта билим алса, алган билимин тереңдетүү максатында Алгач Таштан Ерматов атындагы музыкалык педагогикалык училищеда, кийин Бибисара Бейшеналиева атындагы искусство институтун ийгиликтүү аяктаган. Ак барактуу дептерге асыл сөздөр жаздырган, көп үйрөтүп балдарды, көңүлдөрдү шат кылган. Ал мугалим эжебиз, кызматы зор ченегиз. Кыргыздын туңгуч эл агартуучуларынын бири Касым Тыныстановдун урпагы болгон Камчыбек Букалаев кесиби башка болгону менен анын жан дүйнөсү балдарга жакын. Мындан улам ал 40 жылдан бери мектепте эмгектенет. Айсулук Айбула кызы, Көчөр Кубанычбеков, Айсырга Кадырова, Билим жаңылыктары, Бишкек. Алга сүрөйт таргачан, айтып күндө көп тилек, анын айткан сөздөрү айга чейин жеткирет. Ал мугалим эжебиз, кызматы зор ченегиз. Ал мугалим эжебиз.